Учурда кырдаал мындай өзгөрүүсүз ошондой бир эмеде турат, мындай режимде, мындай токтоду же мындай оор деп айтканда да болбойт. Азырынча Кыргыз Республикасынын президенти Баткен облусуна ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикерим Алимбаев ошол жерде, ал дагы ошо көчөнүн наркы өзүндө калган, бул жол жабылгандан кийин өтпөй калды, ошол жакта уюштуруп атат. Азыркы күндө бизге бир жарадар алды же башка бир жаракат алды деген башка маалыматтар жок бизде. Кырдаал ошол өзгөрүүсүз турат ошол бойдон. Анан Абдикерим Алимбаев күч түзүмдөрү, ички иштер, чек ара, коопсуздук кызматы бүт баары өзүнүн кесиптештери менен жанагындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат, тынымсыз сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Алардын берген маалыматы боюнча чогуу аракетте азыр токтотуу аракетин көрүп атышат баары. Ок атуу кимдер тараптан чыгат? Ок атуу биздин маалымат боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер, бир 18-10 чамаларында ошо Баткен-Исфана трассасынын жанагы биз айтып жүргөн 4 көчө деген жерде тажик тараптын жашоочулары белгисиз бир уруксатындай бизге кабарланбай туруп ошол жолду тосуп салган, бууп салган. Айыл өкмөттөрү, акимдер, башка бүт күч түзүмдөрү, чек ара, ички иштер, коопсуздук кызматкерлери барып түшүндүрүү иштери жүргөндөн кийин бул жол ачылган. Жол ачылгандан кийин эле бир 10 мүнөткө жетпей ушундай окуя башталып кеткен. Эскертүүсүз, уруксатсыз, кандай дейбиз, чек ара тилкесине жакын аймакка тажик тараптан от чыгып, ошондон уланып кеткен. Эвакуация. Азыркы күндө эвакуация иштери мындай чек арага жакын айылдарды уюштуруп атабыз, бул коопсуз жерге аймакка чыгып кетишет бар.